Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештер. Биз Карымды бол Карымдуулук фонду бүгүнкү күнү ушул убакка чейин чакырык кылып келатабыз, дагы деле чакырып кетебиз. Орозонун 15-күнүгө арналган биздин кайрымдуу күн деп белгилеген демилгени дагы деле болсо аракет кылып ушул элге жайылса экен деген аракеттин үстүндөбүз. Biz bu kayrımdуу күндүн 15-күнү biz uşu elge бүт elge ушундай жарыялайбыз да. Бул бир жерде марафон сыяктуу болбойт. Же бир жерде чогулуп элди чогултуу эмес, бүткүл Кыргызстанда ар бирибиз бир кыйналып жаткан кошунабыз болобу, бир тууганыбыз болобу, айылдын ичиндеги кыйналып аткан мекендештерибизге кол сунуп жардам берүү. Мындай бир жерге чогулуп марафон өткөрүү деген максат жок андай. Бизде ушу элге жеткирип туруп эле себепчи болуп калсак деген ниет. Келиңиздер, кол сунайлы. Орозонун 15-күнү бир майрам эмес бул. Болгону колдон келген Аллах жолунда Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кол сунуу. Колдон келген мүмкүнчүлүк. Бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эгер силер оттон кутулууну кааласаңар дейт, садака бергиле" дейт. Садака бериш аз көптүгүнө карабайт. Жарым курма менен болсо дагы силер өзүңөр оттон кутулгула деген хадис бар. Ошого таянып биз колдон келишинче ушундай кол сунсак өтө жакшы болор эле. Мына Жарамазан дагы кыргыз салтында билесиздер. Жарамазан ушул байлардын үйүнө барып илгертен келген салтыбыз бул. Курсагы ачтар Жарамазан айты барып орозонун күнү курсагын тогузушкан. А Жарамазан башка айда жок. Мисал үчүн ушул айда ошол Жарамазан аркылуу барып өздөрүнүн курсагын тогузушканда, эми азыр бизде Кудайга шүгүрчүлүк, токчулук, Алла Таала ушундай рызкыны кенен берген. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биз бүгүнкү күнү берип калайлы. Кийин бергенге убакыт жок болуп калганда анда кеч болуп калат, урматтуу мекендештер. Мына ушул жакшылыкка чакырабыз. Анан ушул быйыл 2018-жылы Орозонун 15-күнү 31 майга туура келип атат. Ошол күнү Кудай буйруса көптөгөн жакшылык иштерди кылып калууга чакырабыз. Жана ошондой эле бизге көптөгөн сунуштар келип атат. Мына таксисттерден сунуш келди. Ошол күнү биз бекер таксовать эте турган кылып элди кубандырабыз дешип атат. Ушундай сыяктуудай бир ошол күнү карлар үйүнө барабыз дешет. Биздин азыр маданият жаатындагы мекендештерибиз ошол күнү балдар үйлөрүнө бара турган болуп пландар түзүлүп, мына ушундай сыяктуудай сунуштар келип атат. Биз ошол күнү ушундай сыяктуудай иштер менен алектенип, ошол күнү жакшылык кылып калууга мында чакырык кылабыз. Анан ушул бизди көрүп же угуп аткан болсоңуз, кел урматтуу мекендешим, мындай катардан калбай, сиз дагы биз менен сапарлаш болуп, сооп табуу жолунда сом деле эмес, сооп жолундагы ойлоп, мына ушундайларга көңүл бурайлы.